Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Мьянма өлкөсүнөн миңдеп качып чыккан рохинджа мусулмандарынын тагдыры кандай? Бангладештин чек арасынан баяндама. Мадрид бийликтери Каталонияга тикелей башкарууну киргизүүнү жарыялап, Испанияда конституциялык кризис келип чыкты. Мечитте мусулмандарды аткылаган америкалык мурдагы жоокер мусулман жамаатынан кечирим сурады. Мьянмадан рохинджа мусулмандары миңдеп качып чыгуу суланууда. Алардын көпчүлүгү Бангладеш менен чек арада камалып калды. Качкындардын эң чоң толкуну 15 000 кишиден турат. Алар эң оор шартта күн кечирүүдө. Соңку апталарда Мьянмада рохинджа кыштактарын өрттөп, жашоочуларын кууп салышты. Алыстан дагы бир өрттүн чыкканын көрүүгө болот. Бириккен Улуттар уюму бул көйгөйдү этникалык кыргын деп атаган. Көп адамдар жан соога издеп кошуна Бангладеш өлкөсүнө качып келишүүдө. Менин айылымда көп адамды өлтүрүштү. Менин уулум жаңы эле төрөлүп, эми гана качууга мүмкүн болду, дейт бул тургун. Биз чек арага жакындаган сайын бир күндө биз күтпөгөндөй ушунчалык көп сандагы качкындарды көрүп жаттык. Бир түндүн ичинде эле 10-15 миңге чукул адам чек араны кесип өттү. Жашынан карысына чейин арып азган, ачка. Август айынан бери Бангладешке 500 миллиондон ашуун рохинджалык качкындар кирди. Тажрыйбалуу гуманитардык кызматкерлер мындайды мурда көрбөгөнүн айтышат. Мен дүйнө жүзүнүн ар тарабындагы көптөгөн кризистерди көргөм, бирок мындай азап чегүүнү, аянычтуу абалды көрүүгө даяр эмес болчумун. Көп кыйынчылыкка качкындар өтө чыдамкай болуп жатышат. Үйлөрүнө кайтып жашоону кайра курабыз деген үмүттөрү өчө элек. Алар кайра артка кайткыча, биз аларга көбүрөөк каражат таап жардам беришибиз керек. Бангладештиктер үчүн массалык түрдө качып келген качкындарды көзөмөлдөө кыйынга турууда. Азырынча Мьянмадан качкан качкындарга чек ара дагы деле ачык, бирок жакынкы убакта жолдун жабылуу коркунучу бар. Испанияда конституциялык кризис тереңдеди. Мадрид ушул 6-күнү Каталонияда тикелей башкаруу киргизерин жарыялады. Ушул айдын башында Каталония аймагы расмий эмес референдумда Испаниянын курамынан чыгууну жактап добуш берген эле, бирок референдум талаш жараткан. Каталония менен Испаниянын желектери желбиреп турат. Бирок Мадрид менен Барселонанын ортосундагы мамиле мурда болуп көрбөгөндөй начар. Бул кара унаанын ичинде ушул кризисти баштаган киши отурат. Каталониянын лидерине көз каранды эместик жөнүндө декларацияны жарыялоого бүгүнкү күнгө чейин убакыт берилген. Андан соң Мадрид Каталонияга тикелей башкаруу киргизерин билдирген. Бул өтө катуу чарадай сезилген. Бүгүн эртең менен Испаниянын премьер-министри төмөнкү билдирүүнү жасады. Бул Испаниянын 40 жылкы демократиялык тарыхында болуп көрбөгөн кадам болду. Так жана ачык шарттарга жооп болбогондуктан өкмөт коюлган талаптарына жооп болгон жок деп түшүнөт. Ошондуктан Испан өкмөтү Конституциянын 155 беренесине ылайык жараянды баштайт. Бул Каталонияда мыйзамдуулукту кайрадан орнотот, дейт Испан өкмөтүнүн пресс катчысы Иниго Мендес де Виго. Каталониянын президенти буга жооп кылып, өткөн жумада көз каранды эместик жөнүндө декларацияны жарыялоо убактылуу токтотулду деп жазат. Бирок ал ошондой эле борбордук бийлик сүйлөшүүгө барбаса, Каталониянын өкмөтү эгемендүүлүгүн расмий түрдө бекитет деп билдирген. Референдум өтүп жатканда Испаниянын полициясы элди добуш берүүсүнө тоскоолдуктарды жараткан. Эми Каталониянын келечеги кандай болот деген суроо тигинен турат. Испан министрлери ишемби күнү мурда автономдук болуп келген Каталонияга катуураак көзөмөл орнотуу пландарын талкуулашат. Бул Испаниянын 40 жылдан берки демократиялык тарыхындагы эң ири саясий чатак болду. Мындан ары да толкундоолор башталып кетпейби деген кооптонуулар бар. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Кытай лидеринин аты жөнү саясий теорияга ыргарылып, ал теория Си Цзиньпиндин окуусу деп аталат. Си Цзиньпиндин маркум Дэн Сяопиндин кийинки аты жөнү саясий теорияга ыйгарылган экинчи лидер. Мамлекеттик кабар агенттиги Си Цзиньпин окуусунун фундаменталдуу 14 принциби бар экенин жарыялады.
Президент Путинди тарбиялаган Петербург шаарынын маркум мэринин кызы Ксения Собчак март айында шайлоодо президенттик үчүн күрөшөрүн жарыялады. Ал күтүүсүз талапкер экенин айтып, буга чейин оппозиция лидери Алексей Навальныйды колдогонун билдирди. Кремль Собчактын талапкерлиги конституцияга ылайык болорун айтты. Россиялык окумуштуулар таза суунун эң чоң көлөмү сакталган Байкал көлүндө экологиялык абал оор экенин эскертти. Байкалды дүйнөлүк мурас тизмесине киргизген ЮНЕСКО уюму да кабатырлануусун билдирди. Адистер айлана чөйрөнү коргоонун катаал чараларын киргизүүгө үндөшүүдө. Америкалык мурдагы солдат Тед Хейки 2015 жылкы Париж чабуулун укканда ачуусу кайнап, ошол түнү колуна курал алып, Коннектикуттагы мечитте ок чыгарган. Эч ким жабыр тарткан эмес, бирок аскер кылган ишине өкүнгөн. 6 айдан кийин абактан бошотулган Тед Бейки мусулмандар менен жарашуунун жолун издеген. 2015 жылдын 15 декабрь эле Жубайым экөөбүз концертке барганбыз. Ошол түнү Парижде теракт болду. Мен үйгө келип унаамды токтоттум. Сыртка чыгып мечит тарапты карадым. Ал менин үйүмдүн жанында жайгашкан. Чыгып туруп Париждеги теракт ойлодум. Ичип алган элем. Мас кезимде ок чыгарып коркутам деп ойлодум. Жекшемби күнү эле биз мечитке намазга келгенбиз. Кимдир бирөө мечиттин ичинде ок атылып жатканын байкады. Дароо бизде эмне жазык, эмнеге жазаланып жатабыз деп ойлодум. Мылтыкты колго алган процесс жай болду. Бирок мен аны көп ойлодум. Эмне болуп колго курал алып калдым деп анализдедим. Менимче социалдык тармак таасир этти. Алар Курандан айрым жерлерин алып окучу эле. Кийин аны туура эмес чечимлегендерин түшүндүм. Мен исламды туура эмес түшүнүптүрмүн. Куранда сабырдуулук жана ыйман менен жардам сура деп айтылат. Биз ошол жолго түштүк. Корккон жокпуз. Биз динибизди карманып, мечитке коркпой келгиле деген ойго жеткирдик. Биз Тед менен да жолуккубуз келди. Ал бир гана мечитке келсе, аны менен сүйлөшмөкпүз. Мен жолугушууга келгенде өзүмдү абдан күнөөлүү сезгеним эсимде. Биз ислам тууралуу туура маалымат берүү жана экстремисттер менен күрөшүү жолдору тууралуу жыйын болоорун айттык. Тедди жыйынга келип катышып, мечитке келгендерден кечирим суроого жакшы мүмкүнчүлүк экенин да билдирдик. Абдан оор болду. Мен баарынан кечирим сурагым келет. Эгер мурда мен силер менен 5 мүнөт чогуу болсом, жаңылышып, туура эмес жолдо баратканымды түшүнмөкмүн. Мен силерден кечирим сурайм. Мен кечирим сурагандан кийин баары мени кучактап, колумду кысып кечирим сураганыма рахматын айтып жатышты. Спорт. Европанын чемпиондор лигасында Манчестер Юнайтед 1-0 менен Бенфиканы утуп, А группасында алдыңкы орунда. Лионель Месси европалык беттешүүлөрдө 100-чү голун киргизип, Барселона Олимпиакос клубун 3-1 эсебинде утту. Челси 3-3 эсебинде Рома менен тең чыгып бирден упайга ээ болду. Европа лигасында Арсенал бүгүн Белградтын Red Star командасы менен беттешет. Ал буга чейин 2 оюнду утуп, группанын башында келатат. Бирок Арсенал премьер-лигадагы 8 оюндун 3-өсүндө жеңилип калган. Белграддын менеджери Владан Милоевич Арсеналдын дарыметинен кабардар экенин айтып, аны мыкты команда деп атады. Теннис. Британиялык биринчи ракетка Жоанна Конта 1 жыл чогуу машыккандан кийин бельгиялык Вим Физеттен кол үзүп, жаңы тренер издеп жатканын айтты. Дүйнөлүк рейтингде 10-орунда турган 26 жаштагы Конта бутунун травмасынан улам быйылкы сезондо ойнобойт. Жаңылыктар соңунда гольф тууралуу 2 ооз сөз. Джим Феррик менен Томас Бьорн эмки жылы өтчү Райдер кубогун рекламалаш үчүн гольф тобун Париждин атактуу Эйфель мунарасынан туруп чабышты. Америкалык жана европалык бул оюнчулардан мурун мындай рекламаны 1976 жылы Арнольд Палмер жасаган. Бул жарнама Эйфель мунарасын көрүүгөбү же гольф ойногонго чакырабы? Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.